Саламатсыздар, урматтуу замандаштар. Бүгүн биз студиябызда кыргыз обондорунун кечээкиси, бүгүнкүсү жана эртеңкиси туурасында кеп кылмакчыбыз. Студиябыздын мейманы Кыргыз Республикасынын эл артисти, белгилүү композитор Исрайдин Аманбаев мырза. Саламатсызбы? Саламатчылык. Куш келипсиз. Рахмат. Исрайдин аба, мына бүгүнкү күндө кыргыз обондоруна жана обончуларына кандай баа бересиз негизи? Биринчиден абдан жакшы сөз беле турган мындай багыт экен. Бүгүнкү мезгилде кыргыз обондоруна кандай баа берет элем? Бул биринчиден кыргыз обону дегенде обончулар тууралуу сөз болот да. Эми ошондо обондорду жаратуучу обончулар болсо, менин көз карашым боюнча бул кыргыз обондорунун жаратуучу обончулар абдан мындай майдаланып кеткендей, жоголуп бараткандай таасир калтырат да. Буга массалык маданияттын да таасири тийип жатса керек. Туура, бул эми обон деген өзү сөздү бир аз чечмелеп ала турган болсок, бул обон деген сөз бул кыргыз элине абдан мындай тиешелүү, кыргыз элине гана мындай багытталган өнөр адамын атаган чоң абройлуу сөз да. Мына айтсак, мурдагы баягы биздин чоң обончуларды атап кетсек, мисалы Токтогул, Атай, Муса, андан кийинки мына аккордеон менен ырдап чыккан обончуларыбыз Рыспай Абдыкадыров, Азанкалы Керимбаев, Түгөлбай Казаков, Токон Эшбаев деген жана башка обончулар бар да. Биз эгерде ошолорго салыштыра турган болсок, бул обон деген сөздүн өзү, обончу деген сөздүн өзү бул абдан чоң кайталап атканда абройлуу сөз болуп аталат да. Анда деген бир 3 багытта алып жүргөн чыгармачылык адам. Ал өзү обон чыгарат, музыкасын жазат. Ал өзү бир аспапта ойнойт, комузда, же болбосо кыякта дегендей. Үчүнчүсү ал өзү ырдайт. Мына ушул 3 мындай бир касиетке, 3 өнөргө ээ болгон адамды бул абдан чоң обончу деп аташкан да. Абдан чоң обончу деп аташкан. Биз ошого караганда кийинки мезгилде абдан мындай обончулардын мындай аброю да төмөндөп, анан обон чыгаргандардын, обондордун дагы сапаты абдан начарлап кеткенин бул көрүп жатабыз да. Бул эми биринчиден менимче силер айткандай бул ааламдашы мезгилинде башка элдердин маданиятынын кириши дагы абдан бул мындай таасири күчтүү да. Бул сөзсүз түрдө каалайсыңбы, каалабайсыңбы, өзүңүн баягы башка жактагы маданияттар каптагандан кийин анын таасири болот. Өзгөчө кийинки муундагы өсүп келе жаткан чыгармачылык адам боло турган муундарды ошолор абдан мындай өзүнө мындай каптап алышты да, каптап алды десек болот. Анан ошодон чыгып, ошонун арасынан чыгып, анан улуттук колоритте обон жаратуу, же болбосо жакшы обондорду жаратуу абдан кийинкилерге мындай кыйын болду десек болот. Сизди мына мен жеке өзүм ушул кыргыз обончуларынын алтын доорунун бир өкүлү катары билем да. Себеби эмне деген керемет обончулар менен замандаш болдуңуз. Ошолор менен чогуу сахнада, чогуу өзүңүздүн чыгармачылыгыңызды тартуулап жүрдүңүз да. Эми ошондой адамдар менен бир замандаш болуу сизге кандай таасир этти? Чыгармачылыгыңыздын да өнүгүшүнө дагы кайсы бир деңгээлде таасири болсо керек. Албетте чоң таасир этти, Өзүң айткандай, ошол мезгилде мен ошол улуу залкар обончубуз Рыспай Абдыкадыров менен мындай чыгармачылык сапарда, аны менен үй бүлөлүк катнашта болуп жүрдүк. Болбосо андан кийинки обончуларыбыз менен мисалы Асанкалы Керимбаев, Түгөлбай Казаков, Мукан Рыскылбеков, Мамажанов, дагы башка бир топ обончулар менен мындай чогуу жүрүп, чогуу ырдашып, алардын баскан турганын, сүйлөгөн сөздөрүн,
тарткан аккордеон тарткан кайрыктарын чыгарган обондорун баардыгын чогуу кээде талкуулап кээде баягы мындай бир чогуу сөз кылып жүрдүк да. Бул деген абдан чоң таасир этет ошол мезгилдечи. Абдан чоң таасир этет сөз түрдө. Анан алар менен кошо жүргөнүн өзү эле өзүңө билинбегени менен сөз түрдө бир жакшы кайрыктарды, жакшы обондорду өзүңө мындай сиңире бересиң да. Сиңире бересиң. Жакшы. Мына мен жеке өзүм ошол сиздин обондоруңуздан бир нерсени байкайм. Бир обонуңузга окшошпойт. Ар бир обонуңуз өзүнчө кайрык, өзүнчө баягы угарманды, көрөрманды өзүнө тартып турат да. Мунун себеби эмнеде? Мунун себеби ошо чыгармачылык адам обончу өзү чыгармасына бир багыттарды белгилеп алышы керек да. Мен ошондой бир багыттарды белгилеп алгам. Мен өзүм бир мындай бир 3 багытта башынан баштап эле 3 багытты иштеп келем да. Биринчи бул накта кыргыздын колоритиндеги обондор. Мисалы буга Соңкөл баяны, Тоолук кыз болду, Бериште, мына ушундай обондорум кетет да. Андан кийин мындай эми Кыргызстанда деле, Кыргыз элинде деле ар кандай жанагы мисалы ментал немесине карап, региондорго карап туруп сөзсүз түрдө мындай колорит немелер болот да, кайрыктар болот. Мисалы ойлоп көрсөң, таластык обончулардыкы, нарындык обончулардыкы, көлдүк обончулардыкы бири-бирине айырмаланып турат. Ал эми оштук обончулардыкы, ал эми кийин мына чыгып кеткен баткендик обончулардыкы, башкалардыкы кайрыктары өзүнчө бир кайрыктары бар да. Мына ошолордун баардыгын синтездеп алып, анан кийин чыгарган дагы бир менин бир багыттарым бар да. Буга мисалы Нестан Даражан, Айданиек деген мына сыяктуу обондорум кетет да. Андан кийин эстрадалык заманбап ритмдеги обондор. Буларга мисалы Айжарык, Ай гитара, Мүлбулак деген ушул сыяктуу обондор кетет. Анан ушундай бир багыттарды өзүң бир каалап, ушундай бир багыттар менен иштесең, өзүң бир план коюп, ошондо сен бир жаңылбайсың да, анан кайталоо да жакшы, кайталоо болбойт. Кайталоо болбойт. Анан мен өзүмө бир мындай бир өзүм сөз бергенмин. Ушул мурдагы обондоруман кийинки обондорум начар чыкпасын. Бирдей болсо да начар чыкпасын. Жаман обон чыгарбайын. Жаман обон чыгаргандан көрө чыгарбай коеюн деген менде принцип бар да. Жакшы. Исраил аба, негизи илхам кандай учурда келет? Же болбосо ушул чыгармачылык эргүү кандай учурда келет? Же атайын ушул могул обонду чыгарайын деп даярданасызбы, же өзүнөн өзү келеби? Илхам эми ар кимге ар кандай келиши мүмкүн. Акындарда, композиторлордо, сүрөтчүлөрдө эми ар кимиси ар кандай болушу мүмкүн. Бирок менде мындай болот да. Мен өзүмө айтсам, мен обон чыгарганда биринчи мен бир идея башымда жүрө берет да. Бир 2-3 багытта чыгарам мындагы. Идея жүрө берет да, анан ошону обонго, музыкага айландырып, анан ошого карап текст жаздыртам. Мисалы бул Соңкөл баяны, Нестен Даражан деген обондор ушундай чыккан обондор да. Бул биринчиси, экинчиси жакшы сөздөрдү. Эгерде акындардын китебин окуп отуруп жакшы сөздөр болот го, ошол сөздөрдүн эле өзүнөн музыка чыгып турат да. Музыка чыгып турат. Мисалы Медин Алыбаевдин жанагы Айжарык деген ырын мен ошондой чыгаргам. Окуп отуруп эле көрүп, колума гитара же аккордеон беле ошо кылып, ошол мезгилде эле чыгарган обондор да. И гитара деген обондо ошондой чыккан. Ушундай да болот да. Жакшы сөздөрдүн сөздөрүнөн музыка чыгып турат. Аны кадимкидей мындай алып турсаң, алып алсаң болот. Бири-бирине журулушат да. Ушундай болуп калат. Анан кээде баягы менде эми заказ берген көбүнчө болгон жок. Баягы чогуу иштешкен обондор болуп калды. Бунда мисалы
Кожогөлдө көз иштештик. Култеген, Кожогөлдө Култеген деген акын досум бар, ошоло көз иштешип калдык. Айданек деген ырды, Жетиген деген ыр, Бозинген дүйнө кезет деген бир чоң бир обон бар. Ушуларды биз экөөбүз мындай биригип туруп, анан иштешкен обондор, чыгармалар десек болот да. Ушул коңшу мамлекеттердеги кесиптештериңиздер менен кандай бир чыгармачыл алмашуу тажрыйбалар болуп атабы же? Кийинки мезгилде чыгармачылык байланыштар эми такыр эле болбой калды десек болбойт, бирок абдан мындай азайды да, чанда болуп калды. Бул жакшыбы же жаманбы? Бул деген бунун жакшыдан жамандыгы көбүрөөк. Себеп деген алар менен катташып, алардын чыгармаларын угуп, сенин өзүң чыгармаларың аларга угузуп, чыгармачылык бири-бири менен мындай байланышып турган абдан жакшы да. Мурунку мезгилде бул абдан күч эле. Бул эми мурунку мезгилде Союз мезгилинде ушундай кыдыртып мындай чыгармачылык байланышта болуп турчу да. Ал эмес, могул жакында турган Казакстан, Өзбекстан ушул өлкөлөр менен дагы жакшы катташып болбой калды. Муну эми азыркы мезгилде кийин биздин Маданият министрлиги бир топ ушул колго алыш керек деп эсептейбиз да. Буга эми кийинки мезгилдеги жанагы ар кандай саясий окуялар, анан кийин жанагы чек аралар, ушулардын баардыгы көп таасир этти да. Ошон үчүн ушундай болуп калды деп ойлоп атам. Чыгармачылык кризиске кабылып калган учуруңуз болду? Бир узак убакытка чейин ушул обон чыгара албай же ушундай бир толгонуп калган учурлар болдубу? Мен андай убактым болду десем да болот. Чыгармачылыгым токтоп калган жок, бирок чыгармачылыкты атайын токтотуп койгон мезгил болду. Бул кайсы мезгил дебейсиңби? Бул деген ошол жанагы 90-жылдан кийин. 90-жылдан кийин баардыгы баягы курсактын камын ойлоп, чыгармачылык адамдардын чыгармаларын укпай, анан баягы көнүмдүк чыгармалар пайда болуп, анан баягы классикалык үлгүдөгү же болбосо баягы төөлүктүү чыгармаларды эч ким укпай калган мезгил болбодубу? Ошондо абдан менде мындай маанайым аябай чөккөн да. Эми чындап эле ушул боюнча ушундай болуп калабы? Начар чыгармалар, начар обондор угуп, биздин балдарыбыз ушундай болуп тарбияланып калабы? Комузду эч ким укпай калабы? Манасты эч ким укпай калабы? Жакшы обондорду эч ким укпай калабы деп бир 4-5 жыл ушундай маанай чөгүп жүргөн убакыт болгон да. Бирок убакыт кайра өзүнүн ордуна коет экен. Себептигинде бул баягы неме катар экен да, спираль катар экен, баягы келип кайра артынан айланып жүрө берет экен. Жакшы нерсе, нукуралык нерсени баары бир элдер кайрадан кайрылып, кайрадан ошого мындай уккулары келет экен, окугалары келет экен. Азыр өзүң көрүп, азыр кайрадан ордуна келе баштады. Мына бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, ушул Кыргыздын обондорун башка элдер ырдап аткан учурлар интернет айдыңында көрүп атпайсызбы? Буга кандай карайсыз? Буга албетте жакшы карайсың, албетте жакшы карайсың. Бул биринчиден азыркы мезгилде чыгармаларыңы чыгарыш бир топ жеңил болуп калды мурдага карагандачы. Азыр интернет айдыңы бар, соц тармактар бар, аларга чыгарып койсоң, бүткүл дүйнө бир заматта окушат. Жакшы болсо тандап алышат, ырдай беришет, өздөрүнө жаккандан ырдай беришет. Бул деген абдан жакшы. Албетте кыргыздын обондору, кыргыздын музыкалары дүйнөдө жаңырып турса, бул жакшы нерсе деп эсептейм. Эмне кемчиликтерин байкайсыз? Эми кемчиликтери мында да, кемчиликтери бул азыркы мезгилде бул заман тынбай өзгөрүлүп атпайбы? Заман ушундай тез кеткендей сезилет да магачы. Анан баардыгы эле көчөдө шашып жүргөндөй, бир ишти жасаса дагы шашып жасагандай, тамак ичсе дагы шашып ичкендей, ушундай бир абдан катуу кетип аткан заманда жашап атабызбы деп ойлоп калам да. Анан ошондой мезгилде баягы чоң чыгармаларды эч ким укпайт. Мындай убакытта жок да. Андан кийин ошондой чыгармалардын көбүнчө чоң чыгармалар кичирее баштады. Баягы мындай бир жай чыгармалар тездей баштады. Байкап атасыңбы? Ошон үчүн көптөрү баягы мындай заманга жараша көбүнчө бир ритмдерге
мындай бир байланып калышты да. Ошондой бир чыгармаларды элдер биздин эле жаштар эмес, дүйнөдөгү дагы баардык эле бир угармандар ушуга актап калышты деп ошондо ойлойм да. Негизи кыргыз эли Кудайга шүгүр өнөрлүү эл эмеспи? Биздин мына сиздердин аркаңыздарда дагы огончулар чыгып келатат, барандуу огондор болбосо дагы кайсы бир деңгээлде ушул боштукту толтуруп атат да. Жаш огончуларга кандай кеңеш берет элеңиз? Жаш огончуларга менин жаман деле кебим жок, бирок деген өзүң туура айтасың, эми баягы жакшы баягы кыргыздын бул нукура ушул обондору деген обондор чындыгында азайып кийинки мезгилде чыкпай калды да. Жаш огончулар чыгара албай калды десек болот. Алар көбүнчө жанагы мурдагы кайталагандай көбүнчө заманбап бир кайрыктарга ооп кетишти да. Эми ошол заманбап кайрыктарга оогондо дагы ошондо дагы кыргызды бир колоритин сактап туруп чыгарса болот. Ошол жактарды көбүнчө биздин жаш огончулар дейбизби, жаш авторлор дейбизби, ошолор билбей атышат да. Аларга мүмкүн аларга бир мындай бир жакшы багыт керекпи, же жакшы мындай сөз керекпи, же аларга айтыш керекпи? Байкайсыңбы, мисалы, кыргыздын ыры деп чыгарып алышат дагы, бирок ал жерде өздөрү да билишпейт. Себеп дегенде алар ошентип чоңоюшкан да, ошондой ыргактарды угуп чоңойду. Мисалы биз экөөбүз Комуздун ыргактарын угуп чоңойдук, Манастын ыргактарын угуп чоңойдук. А биздин чыгарган чыгармаларыбыз дагы адан алыстап кете албайт. А кийинки муундар көбүнчө жанагы кайра куруу мезгилиндеги төрөлүп өсүп калган биздин муундарыбыз, алар деген башкача бир ыргактар менен чоңоюп калышты да. Жанагы күнүмдүк ырлардан көбүнчө ал жерде өзбек туугандардын кайрыктары ким экенин, казактардыкын такырла айрымлай албай калышты. Индияныкы жүрөт, мисалы, башка жактардын бир кайрыктары бар. Ошолорду кыргыздын ыры деп, кыргыздын сөзү менен ырдап атканда кадимкидей мындай бир жаман болуп кетесиң да. Аларды өздөрү да билишпейт, аларды элдер уга беришет, жаштар уга беришет. Бирок ошентип отуруп, бул жаман нерсеси баягы улуттун кайрыктарынан алыстап барып туруп, анан жоготконго чейин алып кетиши мүмкүн да. Булардын бир жаман касиеттери ушунда болуп калышы мүмкүн. Бүгүнкү күндө эмне иш менен алексиз азыр? Кандай чыгармачыл долбоорлоруңуз бар? Азыркы күндө абдан мындай берилип иштеп аткан мезгилим. Азыркы мезгилде өзүм дагы бир ошо чыгармачылык коллективде ошол жерде башчы болуп иштеп атам. Бул Чүй камералык оркестр деген бар. Ошондо директор болуп иштеп атам. Ал жерде абдан мындай чыгармачылык менен иштей турган жер экен. Анан абдан ошол жерге сүйүнүп атам. Азыркы мезгилде мен 3-4 багыт менен иштеп атам. Албетте оондорум жазып атам. Андан кийин чоң жанрдагы чыгармаларым бар. Симфониялык чыгармаларым бар, камералык чыгармаларым бар. Аларды менен иштеп атам. Андан башка дагы бир айтып койсом болот, бир чоң жанрдагы опера жанрында дагы бир мындай баштап кетип атабыз. Анан эң негизгиси кийинки мезгилде мен кичинекейинен баштап комуз черткем да, комуз чертип комуздун кайрыктары кулагымда көп жүргөн. 3-4 жылдан бери күй чыгарып жүрөм. 4 күй чыгардым. Азыр ошол телевидениеде, радиолордо кетип атат өзүм аткаруумда. Мына ошол жагында алып кетип атам. Андан кийин дагы мындай арасында өзүмөн кичинекей мезгилден баштап бир мындай бир өзүмөн бир немен бар эле да, максатым бар эле. Ошол максатымы дагы бир арасында мындай чыгарып коюп атам. Бул жазуучулук өнөр. Ошол тарапта да мен бир аңгемелерим бар, баштап койгон повесттерим бар. Ошолорду дагы мындай чыгара баштадым десем болот да. Бир экөөнү чыгардым. Жазуучулар абдан жакшы мындай ойлорду айтышты да. Эми ар кандай багыт иштесең, өзүң да абдан мындай турмушта кызык болосуң да. Ооба. Анан мындай турмушта жашаганыңа ырахаттанасың. Ооба.
туура айтасыз. Билесиң да чыгармачылык адам өзүңүн бир багытыңдан сонун иштеп, бирисин коюп, мисалы, бирисин жазага алып, же болбосо бирисине чарчаганда бирисин өтө калып, чыгармаларын жазып, анан элге чыгарып, алар жакшы ойлор, жакшы мындай немелерди айтып отурса өзүңчө жыргайсың да. Жакшы. Негизи жигитке жетимишөнөр аздык деп коет эмеспи? Анда урматтуу Истирайдын ага, бүгүнкү ушул студиябызга келип алтындай убактыңызды коротуп, бизге маек берип кеткениңизге чоң рахмат. Сизден дагы Кудай буйруса жакшы чыгармаларды күтөбүз. Аман болуңуз. Рахмат. Өзүңө да чоң ийгиликтер болсун. Урматтуу замандаштар, бүгүн студиябызда Кыргыз Республикасынын эл артисти, белгилүү обончу композитор Истирайдын Аманбаев болду. Эмки көрсөтүүсүнө жолугушканча саламатта болуңуздар.